Бүгүн Нарын облустук сотунда соттук отурум номер 24 Нарындагы жазык аткаруу мекемеси менен экинчи жолу видео байланыш тартибинде өткөрүлдү. Нарын облустук жазык иштери боюнча соттук коллегиясы бул күнү соттолуучулардын жана алардын жактоочуларынын апелляциялык даттанууларынын негизинде 2 жазык иши каралды. Санариптештирүүнүн алкагында онлайн түрүндөгү мындай видео байланыш тартибиндеги соттук отурумдар келечекте айыпталуучуларды соттук отурумдарга атайын транспорттар менен ташуу жана кайтаруу маселелериндеги түйшүктөрдү гана азайтпастан, аларга каралган материалдык чыгымдарды кыскартууга да шарт түзмөкчү. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясынан улам өлкөдөгү өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу абакта отурушкан оор кылмыштар боюнча айыпталгандардын соттук отурумдары акыркы 4 айдан бери токтоп турган. Учурдун талабына ылайык пандемияга байланыштуу ошо видео байланыш аркылуу өткөрүлүп атат, Мунун бир жакшы жери оорлуулар бири-бири менен байланыш болбойт. Мисалы СИЗОдон алып келгенде канча конвойлор менен андан башкалар менен да контактыда болуп орун жайылыш коопсуздугу болуп атат. Ал эми видео байланышта болгондо өзүңүздөр көргөндөй аралыктан байланыш болуп өткөрүлүп атат. Ошол учурда мисалы конвойлор менен алып келүү канчалык расход эсептесек болот да. Аны алып келүүгө кеткен каражат, бензинге кеткен каражат, конвойлордун иш убактысы дегендей. Ушунун баары менимче жакшы көрсөткүч. Бул биринчиден убакытты үнөмдөйт, ошондой эле коопсуздук жагы дагы эске алынган. Кыргыз Республикасынын жазык процесс кодекси 408-беренесинин 409-беренеси 1-бөлүгү 1-пункт 7 алып соттук коллегия өкүм кылат. Кочкор район сотунун 2020-жылдагы 12-майдагы айыпталуучу Абалгазиев Уланбек Анварович жөнүндө өкүм өзгөртүүсүз. Айыпталуучу Абалгазиевдин, анын жакташкалыктын жана жабырлануучу мыйзам өкүлү Садыбаевдин апелляциялык датынын канааттандыруусуз калтырылсын. Өкүм жарыяган учурда тартип мыйзам күчүнө кирет жана кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайра каралышы мүмкүн. Судьялардын колдору.